Афганистандагы Памирлик кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилди деп билдирет Кыргыз Республикасынын УКМКсынын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык 2021 жылдын 7-9 октябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча УКМКнын экспедициялык тобу Афганистандагы оор кырдаалга карабастан кичи жана чоң Памиринде жашаган этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Кыргыз өлкөсү тажик бийлигинин уруксаты боюнча мурда колдонулган Тажикстандын аймагы аркылуу өткөн коридордун оптималдуу узундугунун жана коопсуздугунун жоктугуна улам биринчи жолу Кыргыз Республикасынын өкмөтү бекиткен тизме боюнча гуманитардык жүктөрдү Афганистандын өзүндө сатып алынды. Афган кыргыздарына жеткирилген негизги азыктын жалпы көлөмү 95 тоннаны түздү. Гуманитардык акциянын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын экспедициясы этникалык кыргыздардын мындан ары коопсуз жашоосун жана Афганистандын аймагы аркылуу эркин жүрүүсүн камсыз кылуу боюнча жана ошондой эле Афганистандын жарандары катары аларга ар тараптуу колдоо боюнча жогорку деңгээлдеги макулдашууларга жетишти. Жашаган баардык кыргыздар үчүн аларды унутпай ар жылга жардам көмөгүн жеткизгендикке биз аябай кош курсан болуп отурабыз. Биз деле келечекте манас урпагы болобуз. Кыргызстандан келген биз Афганистанда быйыл мына жемелик ичмелик кыймат болуп жатат, бир аз мындай тагыйраттар келгендиги. Ошол үчүн ошол кыйматчылыкка да карабай келип Кундуздан бизге жемелик ичмеликти алып сиздер келипсиздер, сиздерге да Алла ыраазы болсун, аябай кош курсан болуп отурабыз. Андан жумшаган биринчиден Садыр Жапаров, калган чоң кишилерге, бардыктарга биз кош болдук. Аларга мен тараптан ысык Памирлик кыргыздар жөнүндө бардыгынан ысык салам айтам. Саламатта болгула. Саламу алейкум. Бизге ушундай ичмелик, жемелик биздин туугандарыбызды алыс жол менен жолго салып, бизге мында жеткизгениге көп чоң рахмат кылдык деп рахмат билдиребиз. Алла Кыргызстан элинин, өкмөтүнүн ар дайым ушундай өз күчү менен